Kumtör kendine байланыштуу açılgan kılmış işinde hiç kандай siyasi kogunduk yok, hiç kандай жердешчилик же болбосо ал жерде бирөөнү бирөө когунтоо маселеси каралган эмес. Себеби дегенде биз кимдин ошол окуяга тиешеси болсо баарыны жазага тартууга, баарыны кыргыз элинин алдындагы өздөрүнүн кылган кылмышына жараша жазага тарттырууга биз милдеттүү. Biz ошо милдетибизди аткарып атабыз. Ал жерде көптөгөн мурдагы премьер-министрлери бар, спикерлер бар, депутаттар бар, мамлекеттик чоң кызмат иштегендер бар. Керек болсо мүмкүн биз кээ бир президенттерди дагы жок тартабыз. Мурдагы иштеп кеткен президенттерди. Себеби дегенде алардын дагы ошол жерге түздөн түз тийиштиги бар. Ошол Kumtör кенини акыркы 25 жылдан бери талап тоноп, ошонун тегерегинде интригаларды уюштурушуп, ошонун тегерегинде ошол биздин мамлекеттик чиновниктер марионетка болуп калгандыгын элибиз журтубуз баары көрдү. Эми мындан ары андай болбойт. Бүгүнкү бийлик, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун башында турган бийлик эч кандай Kumtörгө же болбосо мошенниктерге, коррупционерлерге марионетка болбойт. Жана биз алардын жазасын колдоп беребиз. Кармалгандардын жакындары чыгып атпайбы митингге чыккан? Эми кармалгандардын жакындары ар дайым чыгып келген. Мына мен кармалганда дагы, мен камалганда деле менин жакындарым чыккан. Бирок биз башка өңүттө кармалганбыз. Биз саясий өңүттө кармалганбыз. Ал эми азыркы кармалгандар булар коррупциялык өңүттө, мамлекеттин байлыгын талаптоодо кармалып отурушат. Ошондуктан мен ошол кармалгандардын жакындарына да кайрылып айтып кетер элем. Эл үчүн, мамлекет үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн биз эч кимди аябашыбыз керек. Бир тууганың болсо дагы, жакының болсо дагы, өзүңө ушул эң жакын адамың болсо дагы, эгерде ошол адам кайсы бир деңгээлде коррупциялык иштерге катышы болсо, мамлекетке зыян келтирсе, ал жоопко тартылууга милдеттүү.